Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бул жолу Кара Балта шаарында жана жалпы Чүй областынын аймагында атайын рейд өткөрүп, жол эрежелерин одоно бузган айдоочуларды колго түшүрдү. Жол сакчылары спирт ичимдигин ичип рулга отурган, унаанын терезесин мыйзамсыз караңгылаткан жана шаар көчөлөрүндө ар кандай авто бейбаштык уюштурган жоопкерчиликсиз айдоочулар менен күн сайын күрөшүүдө. Бул жолку рейдте аныкталган одоно мыйзам бузган айдоочулар тууралуу программанын жүрүшүндө көрө аласыздар. Бул жолу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы дем алыш күндөрдөгү атайын рейдтин Чүй областынын Кара Балта шаарында баштады. Адаттагыдай эле тартип коргоо кызматкерлери саптык кароодон өткөрүлүп, инспекторлорго атайын нускамалар берилген соң, алар шаар көчөлөрүн күзөтүү үчүн атайын экипаждарга бөлүнүп чыгып кетишти. Жол сакчылары текшерүү ишин баштаары менен эле мына бул сиздер көрүп жаткан унаа шектүү катары токтотулду. Ага чейин инспекторлорго шаар ичинде 3 автоунаанын айдоочулары авто бейбаштык уюштуруп качып кеткендиги боюнча маалымат түшкөн. Токтотулган унаа алардын бири болуп чыкты. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери дароо ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, 3 унаанын бирөөсүн кармап авто ээн баштык жасагандыгы жана каршы тилкеге чыккандыгы үчүн 25 000 сом айып салынды. Тиешелүү протоколдор толтурулуп, кармалган адамдын унаасын айып короо жайына токтотушту. Азыркы учурда калган 2 унааны таап, жоопкерчиликке тартуу үчүн өздүк курамга багыттама берилди. Чүй областындагы рейд, бир жумалык рейдтин жыйынтыгы боюнча 45 мас айдоочу кармалып, анын жыйынтыгы боюнча сотко жөнөтүлүп, автоунаалары болсо айып короочу жайларга токтотулган. Соттун чечими менен автоунааларын кайра чыгарып беришет. Бир гана авто бейбаштык эмес, Кара Балта шаарында спирт ичимдигин ичип алып рулга отурган айдоочулар да ондоп саналат. Рейд башталар менен эле алардын айрымдары жол коопсуздук кызматкерлеринин колуна түшө баштады. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын айдоочусун токтоткон учурда ал мас абалында экен. Унаанын ээси инспекторлорго шашып баратканын айтып, алардан кутулуп кетүүнүн айла амалын жасады. Бирок эреже боюнча айдоочу наркология борборуна жеткирилип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Бул жерде айдоочунун спирт ичимдигин ичкени расмий тастыкталган соң, тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Бул окуяны милициянын кайгыл кызматы менен биргеликте рейдтик иш-чараларды чагылдырып жаткан кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков тасмага түшүргөн. Анда эмесе кийинки видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Рейд учурунда ичип алып мас абалында рулга отурган айдоочулар биринин артынан бири кармалып жатты. Милициянын кайгыл кызматы тарабынан Кара Балта шаарынын ичинен дагы бир унаа шектүү катары токтотулган. Айдоочу түнкү саат 1-лерде мас абалда унаа башкарып бара жаткан. Кармалган жаран алган айыбын мойнуна албай, жакындарына телефон чалып, тартип коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей жатты. Бирок анын мындай аракети унаасын айып короодон сактап кала алган жок. Өзүнө тиешелүү протоколдор толтурулуп, айдоочулук укугунан ажыратуу боюнча документтер сотко жөнөтүлдү. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгыл кызматы менен биргеликте атайын рейдтин алкагында Сокулук районунда чоң жолдун уруксаат берилбеген жеринен өткөн жөө жүргүнчүлөргө карата чараларды көрдү. Анда тартип коргоо органдары чоң автотрассанын ар кайсы жеринен өтүп жаткан жөө адамдарды токтотуп, жолдун каршы тилкесине өтүү үчүн атайын белгиленген тилкелер бар экенин эскертип, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ал эми кайталап мыйзам бузгандарга карата протокол түзүлүп, айып пул салынды.
Жалал Абад областынын Ала Бука районунда мыйзамсыз тир аткан мылтык алып жүргөн жаш балдар кармалды. Милициянын кайгыл кызматы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте өткөрүп жаткан рейдтин алкагында жаш балдар мылтык менен ар кандай мыйзамсыз аракеттерди жасап, башка адамдардын ден соолугуна коркунуч келтирген. Тартип коргоо органдары жаш балдардын мындай аракетине алдын ала чара көрүп, тир аткан мылтыкты мыйзамсыз алып жүргөн балдарга атайын протокол толтурду жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Тир бар да, тир. Тир. Тир да, обычный тир. Документ бар bunun. Тир документ үйдө да. Yo'q. Bu atılgan жоқ, баягы бойдон эле чөптөн келген бойдон эле турган. Автоунааны текшерген үчүн ичинен окат чукурал чыкты. Азыр келдик, буну көрүп атабыз. Азыр тийиштүү протоколду түзүп алабыз. Эртең экспертиялар дайындап, тергөө жыйынтык менен чечим чыгарабыз. Ушул тапта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгыл кызматы менен биргеликте Ысык Көл областында да күчөтүлгөн тартипти иш алып барууда. Айрыкча туристтик маал кызып турган аймактарда атайын рейдтерди өткөрүп, мас айдоочулар жана ар кандай автоээн баштык жасаган айдоочулар менен күрөшүүдө. Ушул күндөрү спирт ичимдигин ичип рулга отурган бир катар айдоочуга тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаалары айып короого токтотулду. Өлкө аймагында бир жума ичинде 350дөн ашык мас айдоочу кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык 4 августтан 10 августка чейин жалпы 23234 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Анын ичинен тийиштүү документтери жок унаа башкарган 938 факты, мас абалда унаа башкаруу 353, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 165 жана жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 1000ден ашкан. Ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн 2403 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Бишкектин Ленин районуна караштуу Орок айылынан чыккан өрттү өчүрүүгө 5 күчүрмөн эсеп тартылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык Орок айылында Көрүстөндүн аймагындагы ачык аянтта куураган чөптөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Министр Бообек Ажикеев тилсиз жоону жеринде өзү көзөмөлдөп, жалындын жайылуу коркунучуна каршы аракеттерди көрүү ишин өзү башкарууга алган. Тилсиз жоону өчүрүүгө жалпы 5 күчүрмөн эсеп, 8 куткаруучу жана штаб тартылган. Кырсыкты алдын алууга мүмкүн болду.